Урматтуу жамаат, өткөнкү сабакта Алла Таала Фир'аунду, анын аскерлери, вазирлери, жан сакчылары бардыгын суга кандай чөктүрүп, аларды жок кылып, ал эми Муса пайгамбарды, Харун пайгамбарды, Бани Исраилди өзүнүн кудурети менен деңизден жол ачып берип, өткөрүп, куткарып, өздөрүнүн көзүндө көрсөттү. Мынакей кандай Алла Таала кудуретке ээ. Бул сабак кыямат күнгө чейин келе турган Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө зулумдуктун акыбети суга чөгүп жок болсо, ал эми сабырдуулуктун акыбети суудан куткарылып, Алла Таала бакытка жеткире деген. Болбосо Муса алейхиссаламды коркуп апасы дарыяга таштады эле сууга. Ошол суудан Алла Таалам куткарды. Ошол эле суу, башка нерсе эмес. Бирок Фир'аунду ошо сууга эле Алла субханаху ва таала чөктүрүп жок кылды го. Бул деген акыбет, таквалыктын, сабырдуулуктун акыбети ыргытылган сууга дагы болсо Алла Таалам сактап коет экен. Агерде зулумдуктун анын акыбети Алла Таала ушундай кор кылып чөктүрүп жок кылат экен. Бани Исраил эми ушуну көзү менен көргөндөн кийин карап турушту, тамашалашып турду. Ага чейин коркуп аткан эле кандай эмне болот деп. Суудан өттү, көрдү. Эми Алла Таалага шүгүр кылып, Алла субханаху ва тааланын айткандарына баш ийип, моюн сунгандын ордуна мурдагы эле баягы кылыктары калган эмес эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Алла Таала Муса пайгамбарды райым кылсын дейт. Алардын ушунчалык көп чоң кылыктарына сабырдуулук менен өткөнүндө дейт. Бирок пайгамбар баары сабырдуу экен. Туура душмандан келген ал бөлөк, бирок өзүнүн коомунан, жакынынан келген зыяндар катуу болот экен. Душманды канча катуу болбойт экен. Жанындагы тегеректеги адамдардан зыян тартуу бул өтө катыгыраак болот экен. Ошон үчүн айтат да, ата энеге башка бирөөлөр ура турган болсо, бул деле катуу тиет. Бирок өзүнүн баласы же кызы ура турган болсо, ата энесин бул таптакыр башкача тиет да бул. Узактагы адам сени алдап кетсе эчтеке эмес. Сенин жакының сени алдаса, анда бир башкача экен да, бул катуу тиет да. Башка бирөө сөксө эчтеке эмес, ал деле кичине эми жүрөк эме болот, жоочун киши. Бирок өзүңдүн балаң өзүңдү сөгө турган болсо, бул башкача да тазырла. Ошон үчүн мыналдагы Муса пайгамбар Фир'аундан тарткан ызалар ал эчтеке эмес эле. Бирок карап туруп, Бани Исраилден тарткан ызаларга канча сабыр кылды. Мынакей Алла субханаху ва таала Кур'анда айтат, А'раф сүрөсүндө: "Фантaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Biz өчүбүздү алдык дейт Фир'аундун. 1.600.000 жакын аскердин бардыгын fa'aghraqnahum суга чөктүрдүк анын бардыгын деңизге. Себеби эмне? Себеби алар жалганга чыгарып турушту да биздин аяттарыбызды. Мужизаларыбызды жалганга чыгарып турушту. Белгилерибизди жалганга чыгарып турушту. Алланын кудуреттин белгилерин кайра-кайра. Жана алар ошол мужиза кудурет белгилерден бекапар болушту да. Ой жүргүзгөн жок да. Ушундай болуп жашоо кете берет экен деп ойлоду. Акыйкатта жашоо андай боло бербейт да. Алла Таалам бир мүмкүнчүлүк берет экен. Себеп ал боору керек экен. Тооба кылып каларбы, кайтып каларбы деп Алла райымдуу экен. Таптакыр болбогондон кийин анан азабына кириптер кылат экен. Азабына кармап коет экен. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Эми Фир'аун бардык вазирлери, бардык кызматкерлери, мемин деген кыйындары, байлары, амирлери, ошо жан сакчыларынан бери бардыгы эми сууга чөп өлгөндөн кийин алардын мал мүлкү калды, бактары калды, булактары калды, сыйлуу жайлары калды. Ошого Алла субханаху ва таала мына Бани Исраилди мындай кылып мурас кылып койду, калтырып койду.
Эчтекеси жок эле. Коркуп атат эле, коркунуч да кетти. Каяктан акча таап, кайсы жака мал мүлүккө ээ болобуз деп. Мына Алла Таала айтат, биз ал коомго эмне кылып, мурас кылып берип койдук Бани Исраилге. Ану кану юстадафуна деп аларды алсыз эсептешет эле да. Эми өзү алсыз эмес эми. Фираун аны алсыз деп эсептейт эле Бани Исраилди. Ушул жерде мына жерде юстадафуна деп алсыз коомго деген жок да, алсыз деп эсептелген коомго дейт. Демек Фираун эсептеп атат, бирок билип коюңуз, Алла Таала жардамга келе турган болсо, ал кандай коом болбосун, саны аз болобу, куралы жок болобу, ал алсыз болбойт ал. Башкалардын көзүндө алсыз болгону менен Алла Тааланын алдында ал күчтүү. Ал алсыз эмес. Алла кимге жардам бере турган болсочу, ал жалгыз болсо да күчтүү. Ал оорукчан болсо да күчтүү. Куралы жок болсо дагы күчтүү. Башкалар деп алсыз эсептеши мүмкүн, бирок андай эмес. Алла жардамы тарап болгондо ал алсыз эмес тургандар. Ошон үчүн мына жердеги сөз юстадафуна дегени алсыз деп эсептелген, алсыз деп эсептешкен деген сөз менен айтып атат. Бул жерде ишара бар. Ал Фираундун көз карашында алсыз, бирок Алланын алдында алсыз эмес ал. Машарикал ард ва магарибаха аллати баракна фиха. Жердин чыгыш тараптары, жердин батыштары, чыгышка дагы, батышка дагы. Бул кайсы жер эле десе, мына ошол Шам мамлекет менен Мисир экөөн да тең. Мына ушу экөөнө тең. Ал бул жердеги эми күн чыга турган, күн бата турган жайлар деп айтып атат. Эми кышында жайында күн өзү бир жерден чыкпайт экен да. Күн азыр мисалы бүгүн кайерден чыкса, эртең ал жерден чыкпайт. Бизге ушундай көрүнө берет, бир жерден чыккандай болуп, андай эмес. Күн 365 жол чыкса, 365 жолу ар жерден чыгат. 365 жолу ар жерге батат, бир жерге эмес. Мынакей Кур'анда Алла субхана ва таала ушинтип айтып койду, күндүн чыгыштары дагы мындай болуп өзүнүн жайы менен, батышы дагы өзүнүн жайы менен. Кандай болбосун, биз ошол жерге ээ кылдык дейт, ага мурас кылып бердик дейт. Кайсыны ал жер экен? Баракна фиха, ал жерде биз береке бергенбиз дейт Алла Таала. Эми Шам мамлекетиндеги береке Кур'ани Каримде, хадистерде көп келет. Себеп дегенде пайгамбарлардын мекени болгон Шам мамлекет канчалык Алла Таала ал жерде берекелерди койгон. Алланын ушундай бир казыналары дагы бар дейт. Руханий жактан дагы береке, мадди, материалдык жактан дагы береке. Шам мамлекет мына бүгүнкү күнү Иордания, Палестин, Сирия, Лубнандын бир топ жагы, ушулардын бардыгын Шам мамлекет. Ливанта деп коет эле. Шам мамлекет деп аталчу да мурдачы. А Мисирдин берекеси маша Алла. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху айтат, Нил деген дария бар. Ан-Нил, Сеййидул Анхар деген. Бул деген бардык дарыялардын ошо бир мырзасы экен да, асыл экен да, Сеййиди деп. Ибн Умар радыйаллаху анхума айтат, Алла Таала берекени 10-ду 9-у Мисирге койгон, бирөөсүн бардык жерге бөлүп бергенде деген айтканы бар. Көрбөйсүз, мына демек Шам мамлекетте, Мисирде Алла субханаху ва таала ушундай бир берекени неме кылган. Мен силерге бир окуяны айтып берейин. Кур'ани Каримден кийинки эле китептер, хадис китептери, Бухари, Термизи, Муслим деген китептер бар. Ошонун бирөөсү Абу Дауд, Сунани Абу Дауд. Абу Дауд Саджистани рахматулла алейхтин ошол сүннөт китептерин топтогону. 12 кылым мурда өткөн да. Ошол Абу Дауд Саджистани рахматулла алейх айтат, Мисирде мен берекени көрдүм дейт. Диндин берекесин көрдүм дейт. Качан адамдар иман менен, таквалык менен жашаганда, Алла Таала бир башкача береке берип коет экен да. Адамдар иман менен, эркектер дагы, аялдар дагы, жаштар дагы, карыялар, бийде, бардыгы кыскасы иман менен, таквалык менен жашаганда, Алла Таала таптакыр берекени башкача кылат экен. Ал айтат, ушу иман, диндин берекесин көрдүм дейт, илим алып жүргөнүндө. Кандай экен? Банан 10 карыш болчу дейт. Канча? 10 карыш, банандар 10 карыш болчу дейт. Төөнүн куржунуна бир апельсинди бирөө батпайт экен, кесет экен дагы, жарымын бул куржунга, оң жагына, жарымын сол жагына салат экен мынандай. Мынаны кара. Buğdaylardan çoğunluğunu süylöm жазса болот экен, süylöm. Ыр жазасың го? Süylöm жазса болот дейт. Кандай будай болду экен?
Мейлі ине менен жазып, мейлі. Бирок азыр биздин азыркы будайларга жаза аласыңбы? Азыр биздин будайларга эмнени микроскоп менен да көрбөйсүң да. Жазсаң. А будай ушундай чоң болгон экен, сүйлөмдөрдү жазса болот эле дейт да. Көрбөйсүзбү? Ошондо Аллах субханаху ва таала өзү айтып койгон мындай кылыпчы. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Эгерде бир эл, кыштактыктар, айыл, шаардыктар иман келтирип, таквалыкты тандай турган болсо, биз аларга асман менен жердин берекелерин ачып коебуз деген да. Асман менен жердин берекелерин Алла ачып койсо, бир башкача да. Кыскасы кандай болбосун, бул жерде Алла Таала Фираунду бардык аскерлери менен чөктүрүп жок кылып, Бани Исраилди аларга мурас кылып, мынакей ошол жерден Алла Таала мынакей жөнөкөй эмес, жерден чыгыш батышы, Шам мамлекети, анан кийин алымдарыбыз айтат, Миср, ушу экөөнө береке берген, биз ээлик кылдык. Ва таммат калимату раббикал хусна ала бани Исраил. Сенин Роббуңдун чырайлуу сөзү толугу менен бүттү деген уадасы деген сөз. Алла субхана ва таала Муса пайгамбарга уада берген эле. Не деп уада берген эле? Эртеби кечпи бу Фираундун баары жок болот дагы, анын ордуна Бани Исраил ээлик кылат. Мына. Ошол уадасы толук бүттү. Уаданы толук көрүштү булар. Өз көзү менен көрүштү. Муса алейхиссалам айтпады эле. Аса раббукум, мүмкүн Роббуңар жакын арада эмне кылат деди эле. Фираунду жок кылат силерди, анан кийин ал жерде халифа кылат, орун басар кылып, ошого силерге коюп коет. Кийин Алла көрөт силер кандай амал кыларсыңар депчи. Кандай болбосун, мынакей Алла субханаху ва тааланын сөзү, чырайлуу сөзү, толук уадасы таммат, уадасы толук бүттү. Иш жүзүнө ашты. Кандай эле душмандардын бардыгын жок кылабыз? Бардын жок кылабыз? Ал эми силерде үстөмдүүлүк беребиз деп туруп. Себеби эмне? Бима сабару, сабырдуулук кылгандын себебинен. Алар бекем турушту, кыйынчылыкка сабыр кылышты. Анткени сыр ушунда экен да. Сабырдуулук, бекем турууда Алла Тааладан жардам сурап, Муса алейхиссалам айтпады беле кыйынчылык тартып атканда, эй Бани Исраил, силер Алладан жардам сурагыла. Жана сабырдуулук менен жардам сурап тургула, Алла Таала өзү жетиштүү. Ал коомду Фираунду кандай кылып жок кыларын дейт. Демек, сабырдуулук. Алла Тааладан жардам сурап, сабырдуулук менен күрөшүү боло турган болсо, ушул ийгиликтин ачкычы ушул жерде экен. Демек, сабырдуулук менен жөн эле отура бербестен да Алладан жардам да сурады, ошондон кийин аракет да болду, ийгиликтин ачкычы ушул жерде экен. Хасан Басри рахматуллаху алейхи айтат. Караңыздар, эгерде бирөөгө бир кишиге душмандык кылып атса, бир коом же болбосо жалгыз киши душмандык кылып атса, алар менен эгерде көзүң жетсе, туруштук бере албайсыңбы? Сабырдуулук эле кыл. Алла субханаху ва таала өзү жетиштүү болот экен. Себеби аларга сен эгерде туруштук беретип кармаша турган болсоң, жеңилип калышың мүмкүн, зыян тартып калышың мүмкүн. Сен сабырдуулук кыла бер. Жараткан Алла субханаху ва таалага таштап кой. Алла тааланы кандай өз көзүң менен көрсөтөт, кандай кылып жок кылганын деп айткан. Кыскасы айтканда, бул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга көңүлүн көтөрүү болуп атат. Мынакей Мекке мушриктери сени кыйнап мындай кылып атат, кыжалат болбо. Биз сага пайгамбарлардын окуяларын айтып берип атабыз мынакей. Фираун кандай күчтүү болуп, кандай аскерлер менен жок кылдык, Муса пайгамбарды кандай куткардык, ошондой эле сен аркаңдан ээрчиген, алсыз деп эсептелгендерди да биз куткарабыз. Жана менмин деген кыйын, аларга зордук, зомбулук көрсөтүп аткан залымдарды учуру келет, аларды жок кылабыз депчи. Мына бул сабак туугандар. Ва даммарна ма кана яснау фираун ва каумуху ва ма кану я'ришун дейт. Биз талкалап салдык го дейт. Кыйраттык дейт Алла Таала. Эмнени? Фираунду жана анын коомун жасаган, курган нерселерин бардыгын, имараттарын, алардын бардыгын биз жөн эле талкалап салдык дейт Алла субханаху ва таала. Жана жөнөкөй эле эмес, ва ма кану я'ришун, жана бийик тикелеп бактарды булар тургузган экен. Мейли алар жүзүмдөр болсун, башкалар болбосун, көтөргөн имараттар, махалдар, мындай жайлары, кан сарайлары, ошондой эле мына немелери, дарактар, ошо бардыгын биз аларды жөн эле талкалап салдык. Важавазна би бани Исраилар бахра фаатау ала кауми я'куфуна ала аснамин лахум. Қалу, я Муса, идж'ал лана илахан кама лахум алиха.
qala innakum qawmun tajhalun deydi. Эми ушундай Алла субханала ва таала өзүнүн нематтарын эстетип атат Бани Исраилге. Бани Исраил, ушундай жаман нерселерден куткарып, зулумдуктан куткарып, душманыңарды көзүңөрдөн алдыңарда жок кылып бердик. Эми Алла таалага силер шүгүр кылып жашагыла деген чоң чакырык бар. Булар судан өттү. Нар өтүп баратса, кетип баратса. Мына Алла таала айтат, биз Бани Исраилди деңизден өткөрүп койдук. Соң алар ушундай бир коомдун жанынан өтүп барат экен. Ал коом болсо Будда, сөлөкөттөр, бутпарастык кылып ошого сыйынып аткан экен. Ошо сыйынып аткан экен. Муса алейхиссаламга Бани Исраил айтат: Муса дейт, сен дагы мыналардын кудайы болгондой бизге да ушундай бир кудай жасап бербейсиңби деп атпайбы? Көзгө көрүнөт экен. Эми Алла таала көзгө көрүнбөйт да. Алар болсо эми көрүнгөнгө сыйынганды жакшы көрөт экен, дагы кээ бирлер риваяттарда келет, уй болчу дейт ал. Кээ бирлер башка дейт. Кандай болбосун, мына жерде айтат, алар ошол буттарга сыйынып атышкан экен ал коомдун жанынан. Бул жерде эми эмне деп атат? Буттарына сыйынып жаткан коомдун жанынан өтүп баратып, анан айтып атышат: Муса, қалу, я Муса, Муса, иджал лана илаха. Бизге да ушундай бир кудай кылып бербейсиңби? Кама лахум алиха, мыналардын кудайынан сыяктуу эле ушундай деп. Муса алейхиссалам ачууланды. Кыжанат болду. Бул сөздүн күткөн эмес эле. Не деди? Анан кийин айтты: иннакум каумун тажхалун. Таң калыштуу бир надан коом экенсиңер деди да. Коомун өзүнүн коому. Силер ушундай таң калыштуу, ушуна акылга сыйбат ушундай бир надан эл экенсиңер деди да. Инна хаулай мутаббарун ма хум фихи ва батинун ма кану яъмалун. Мыналарды азыр ибадат кылып атканын көрүп атасыңар го дейт. Бул жок боло турган нерсе. Инна хаулай дегени албетте булар кылып жаткан иштеринде Алла тараптан кыйроого учурочу бул. Кыйрай турган нерсе бул. Мутаббарун дегени бул кыйрага учурала турган нерсе Алла тааланын тарапынан. Жана булар кылган иштери текке кетүүчү. Ва батину ма кану яъмалун. Булардын баардыгы кылып атканы баардыгы текке кетет. Жок эле нерсе. Ошондуктан силер булардын кылып аткан, сыйынып атканда суктанбагыла, таң калбагыла. Силер Алла таалага мени сөзүмдү уккула, жараткан Алла тааланын буйруктарын аткаргыла, мен айта турган. Кала айтты Муса алейхиссалам: а гайраллахи абгийкум илаха ва хува фаддалакум алал аламин. Эмне мен силерге Алладан башка кудайды издейинби деди да Муса алейхиссалам. Ачуусу келип айтты ошондой. Болбосо Алла таала силерди бүткүл дүйнө ааламга артык кылды го деди. Артык кылды го. Эми өз доорунда Бани Исраилди Алла субханаху ва таала бүткүл дүйнөгө артык кылган. Бирок Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү бардык үммөткө, бардык элге, коомго жогору, бул өзүнүн доорунда жогору болчу. Артыкчылыгы берилген эле. Ва ид анжайнакум мин али фирауна. Эстеген ал убакта биз качан силерди Фираундун элинен куткарганыбызды. Ясумунакум суал адаб. Силерди азаптайт эле го, жаман азап менен кыйнап азаптайт эле го. Юкаттилуна абнаакум, балдарыңарды өлтүрөт эле го. Вастахуна нисаакум, кыздарыңарды, аялдарыңарды тирүүлөй таштап коёт эле го. Ва фи даликум балаун мин раббикум азим. Мына ушул нерседе Робуңардын тарабынан өтө чоң, улуу сыноо бар деди. Демек, агайын мусулман бир туугандар, мынакей кандай Муса алейхиссалам аларга айткан чакырыгы, насааты, эскертүүлөрү ушулардын баардыгына эми Кудайым буйрса кийинки сабакта булар кандай кылып ошол ыйык жерге кирүү боюнча айтканы, тиктеп коет, тентирегени, тентип баштары айланып калган алардын буйрса иншалла кийинки сабактарда айтабыз. Азыркы кичине суроолорго өтөйлү. Алла таалам баарыбызга бардык пайгамбарлардын сүйүүсүн, өзгөчө Мухаммад алейхиссалам сүйүүсүн, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артынан толук эргешкенге, эрчигенге өзү товфик берип жардам берсин.